Ислам айтчы, бир нече жумадан соң сенин статустук чемпиондук үчүн саллашуң болот. Бул тууралуу ойлоруң кандай? Мен аягандай энерги алды турам билсең. Тренировкадан соң абдан чарчап калып жатам каттуу. Мындан ары эмне болот дагы? Бул жөн гана саллашуу эмес. Бул чемпиондук үчүн болгондуктан менде абдан чоң мотивация бар тренировкага. Мен билишим боюнча мурда Абдулманап айткан эле. Хабиб болот чемпион. Чемпиондук карьерасын жыйынтыктагандан соң Ислам ордуна болот титул менен деп айткан жайы бар. Бул нерсеге качан ойлондурулган жана качан пландалган эле? Билесиңби, Абдулманап мага мындай дейт эле. Сен качандыр бир күн балка болосуң, же өтө эле балка болосуң. Сен каласың чемпион болуп дейт болчу. Бирок мен өзүмчө ойлондум. Бул нерсе мага кыйынга турат, өтө эле оор нерсе болот деп калчумун. Мүмкүн бул нерсе окшобой калат. Көптөгөн убакыттар өтүп опыттарды алдым. Мага бул сөздү 2017-жылдары айтып өткөн. Ислам, сен чемпион болосуң, бул жерде каласың деген. Ой келди. Кантип деген, себеби көптөгөн Россия США мушкелери чемпион болуп турса, ар кандай ойлор келгени менен жылдан жыл өтүп ойлор өзгөрө берди. СШда көптөгөн тренировкаларды кылып жүрдүм. Бирок азыр менде чемпиондук үчүн жакшы мүмкүндүктөр бар. Достор, бул интервьюну которуп атып, дагыда Исламдан жаңы кабар жаңылык түшүп калды. Бул сөздөрдү Оливейрага карата айткан Ислам Макачев. Менден ооба саллашууну кайсыл жерде өткөрүшүбүздү сурашкан. Мен жооп бергем. Жер маанилүү эместигин. Болгону мен Бразилияда саллашуу өтүп калса, анда мен ат менен кирип барарымды айтканмын. Мен UFC'ге болгону титул үчүн урсам болду деп жооп узаттым. Бул Оливейра болсо Диас Макгрегор менен саллашам деп качып кете жаздады. Бул жеңил күрөштү тандаган урунду. Мен үчүн чемпиондук күрөш болсо, орун маанилүү эмес. Оливейрага жер маанилүү болсо, ага анда оор болот. Себеби Абу Дабиде менин элим, алар мени колдошот, деп өттү Макачев достор. Достор, кийинки ролик Ислам Макачев тууралуу болсунбу дагы, же болбосо Оливейра тууралуу болсунбу, ушул тууралуу оюңарды сөз түргө калтыргыла. Мен ар дайым сиздер үчүн видео роликтерди чыгарам, спорт тууралуу, UFC тууралуу.